Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, күндүн орунтуу окуялар менен түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы, студияда Гүлжан Кулманбетова. 40 күн айтылган Манаста кыргыздын улуулугу даңазаланды. Борборго чогулган уландар кезектешип, улуу Манастын эрдиктерин элестүү баяндашты. Мону менен катар Манастагы кыргыз тарыхынын көнөрбөс байлыгы, өлкөнүн бардык аймактарынан чогулган жаш манасчылар 40 күн бою манас айтышты. Иш-чара Борбордук калаада өтүп, анда 10-12 жаштагы уландар кезек менен тынымсыз улуу Манастын эрдигин таңазалашты. Кабарчыбыз Самат Асипов бул тууралуу айтып берет. 12 жаштагы манасчы Тилек Акбаров эпостон өзүнө тиешелүү өзүндүнү айтып жатат. Ал 1 жыл мурун эле Манас тууралуу эч нерсе билчү эмесмин дейт. Кийин Манастын бала кези тууралуу окуп, ошондон бери ага кызыгып калган. Азыр анын максаты улуу манасчылардан болуу. Кээде сынактарга катышып каласың. Ошон үчүн Манас айтпайсың деп кеңеш берген. Мен анан Кубанычбек агайдын кеңешин туура кабыл алып, ошентип Манаска катышып калдым. Жаш манасчылардын дагы бири Төлөбек Муса уулу уйку соонун учурунда түш көрүп, түшүндө улуу манасчы Саякбай Каралаевди көргөн. Ошондон кийин манас айта баштаган. 7-8-9 жашымда айтып жүрчүмүн. Анан касиеттүү түшкө жолугуп, 12 жашымда ушул аян алып, бул эми ыйык нерсе туюк болот дейт. Бул көпчүлүк учурда айтылбай келет. Көчмөн кыргыз калкы илгертеден эле өзүнүн тарыхый улуу мурастарын сактай билип, байыркы баатырларынын эрдигин унуткарбай келген. Манас эпосу кылымдардан бери ооздон оозго өтүп, атадан балага айтылып келаткан мурас. Уюштуруучулардын максаты эпосту дагы да кеңири пропагандалоо. Бүт каалай калк билет, согуш убагында да элдин башына кыйын күн түшкөн кезде дагы ушул Манас бабасын айтырып, балдарын жолгузатып, балдары салтанат менен жеңиш менен аман-эсен келип турганда жоосун жеңген. Ар бир кыргыз баласы Манасты билиш керек деп ойлойм. Болгондо дагы бир жок дегенде 4төн сап билсе, бул ага бир мындай көркүнө көрк кошуп, кыргыз экенин далилдеп турмакчы десек болот да. Манас эпосу дүйнөдөгү эпостордун ичинен эң узуну. Анда Манас баатырдын эрдиктери, анын уулдары Семетей жана Сейтек тууралуу 500 миллиондон ашык саптар бар. Бул адабий чыгарма Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Самат Асипов, Сайкал Султанкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аман туруңуздар.